Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Кыргызстанда 2015 жылдын 31-июлунан турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам чыккан. Ал эми 2016 жылдан баштап мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлүп, ошол күндөн баштап турак жайларды камсыздандыруу боюнча иш-чаралар орун алып келүүдө. Бүгүнкү күндө турак жайларды камсыздандыруу иш-аракеттери кандай жүргүзүлүп келүүдө? Жалал Абад облусунда бул багытта абалгандай, ошондой эле бир эле турак жай эмес, турак жайлардын түрлөрү, автоунааны милдеттүү камсыздандыруу боюнча жана башка камсыздандыруунун айланасында бүгүн биз кенен сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен тааныштыра кетсек, Жалал Абад мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Жалал Абад областындагы өкүлү Абдырасулов Сталбек мырза келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач Сталбек мырза ошо турак жайларды камсыздандыруунун артыкчылыктары боюнча алгач маалымат бере кетсеңиз. Негизи эле камсыздандыруу боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр өзүңүз айтып кеткендей, 2015 жылдын 31-июлунан баштап мыйзам күчүнө кирген. Мыйзамда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу керек экендиги баса көрсөтүлгөн. Милдеттүү экендиги ошол эле берененин 5-ошол эле мыйзамдын 5-беренесинде көрсөтүп кеткен. Бул мыйзамдын артыкчылыгы азыркы күндө мурдагыдай МЧС тарабынан суудалар берилбейт. Табигый кырсык болгондо же өрт болгондо азыркы күндө мамлекеттин саясаты ушу камсыздандыруу үйлөрдү табигый кырсыктардан, өрттөн милдеттүү камсыздандырып жатат да. Ал айыл жергесинде 500 000 сом камсыздандыруу суммасы берилет. Шаар жергесинде 1 000 000 сом камсыздандыруу суммасы каралган да. Ал 1 000 000 сом үчүн 1200 сом төлөш керек. Анын налогтору менен кошо 1236 сомго жетип калат. Ошо айыл жергесинде 618 сом налогтору менен кошкондо. Ошондо азыркы күндө Жалал Абад областы боюнча 2048 үй болгон болсо, ошонун 19449-у азыркы күндө камсыздандыруудан өткөрүлдү да. Бул деген былтыркы 2022 жылдын ушул күнкүсүнө караганда 1000 үйгө көбүрөөк болуп эсептелет. Азыркы күндө элдердин камсыздандырууга болгон кызыкуусу, элдердин, калктын ошо камсыздандыруу керек экендигин түшүнүп калгандыгына байланыштуу калкыбыздын баардык катмары үйлөрүн өзү камсыздандыра баштады да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндө ушу турак жайларды камсыздандыруу боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Андыктан бизге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз түз байланышта атайын сиздердин берген сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Биздин WhatsApp номерибиз 0553 менен 083708 номерине сурооңуздарды берсеңиздер, сиздерге жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эми ушул жерде мына ушул камсыздандыруу уюму иштей баштаганда, эми буга чейин башка мамлекеттерде көрүп, кээ биркилери ушул камсыздандырууга биз өткөрсөк төлөп бербей коет деген дагы бир маселелерди көтөрүп чыкканда, бирок ал нерсе, баардык нерсе баягы артта калып, бүгүнкү күндө камсыздандырууга биздин жарандарыбыз кайдыгер карабай. Ошол эле учурда турак жайларды камсыздандыруу боюнча күндөн күнгө өсүп жатканы дагы баягы эмне себептен дегенде, буга чейин мына ошондой учурлар катталган мезгилде, ар кандай өрттө болобу же болбосо табигый кырсыктардан катталган учурда мамлекет бүгүнкү күндө түзмө-түз төлөп берип атат да. Ошонун да бир жакшы бир пайдасы тийип аткандыр деген айтам да. Негизи эле облус боюнча бүгүнкү күнгө чейин мына ушундай жабырланган жарандарга канча болсун төлөп бердиңиздер? Жакшы суроо. Азыркы күндө сиз айткандай калктын көпчүлүк катмары үйлөрүн камсыздандырып, ушул 8 айдын арасынын ичинде 23 жылдын 8 айында 20 үйгө турак жайга биз жардам көрсөттүк. Суммасы 2 890 000 болуп жатты. Ал жерде 12 үй өрттөн жабыркаган, 8 үй көчкүдөн, таш көчкү, шамалдардан жабыркаган. Азыркы күндө бир үй каралып жатат. Жакын күндөрдө 500 000 акчаны беребиз, документтер калды.
селден жабыркаган. Дагы бир үйдү документтери кароодо, ал Бозор Коргон районунан, ал жер көчкүсүнөн жабыркаган да. Бардыгына мамлекеттик укук берүүчү органдар бар тарабынан неме тиешелүү документтер топтолгон, бардыгы даярдалган. Ошолордун корутундуларынын негизинде бардык төлөмдөр төлөнүп жатат. Өрт эгер өрт кырсыгы катталган болсо, өрт кырсыгы эмнеден чыккандыгы жөнүндө өрткө ошо Кыргыз Республикасынын МЧСтин корутундусу керек да, ошо жердеги МЧСтердин пожарды өрттү өчүрүүчү кызматынын корутундусу керек, өрт эмне себептен чыккандыгы тууралуу. Ошол өрт болгон жерден, ошол документтер так болгондон кийин биз эч нерсеге карабастан акчасын өз убагында кайтып беребиз. Камсатылган суммаларды төлөп турабыз. Азыркы мисалы үчүн мына ушул эле май айында 30 майда болгон Бозор Коргон районунда. Ал Бозор Коргондо Язова Тамара деген жаранга 900 000 сомду колуна карматтык. Ушул үй толук өрттөнүп кеткен. Ошол эле өрт боюнча Чаткал районунда башкы Терек деген айылда 450 000 сом алды. Ошого окшогон суммалар тез эле берилип турат. Ушул кырсык катталгандан кийин бир айга жетпестен төлөмдөрдү төлөп беребиз. Бизде суроо бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Мен ушул камсыздандыруу боюнча бир түшүнүк ала кетейин дедим эле дейт. Эгерде кандай ошол кырсыктар катталса, бересиздер, текшерүү кандай болот дейт. Эми өрт болобу, табигый кырсык болобу? Жакшы суроо. Эгер Кудай сактасын өрт болгон болсо, ошо жергиликтүү өрт өчүрүүчү кызматынын МЧСтин кызматкерлери барып, өрттүн чыккан себептерин аныктайт. Өрттүн чыккан себептерин аныктап, кайсы эмнеден чыккандыгы. Ошол камсыздандыруу окуясы болгон жерге барып туруп текшерүү жүргүзүлөт. Ал жерге биздин кызматкерлер да барат, ошо үйдүн жабыркаган жерлерин өлчөйт, канча деңгээлге чейин күйгөн. Ар бир курулуш детальдарына өзүнүн тарифтери бар. Мисалы үчүн чатырына, пайдубалына, дубалына, терезе эшиктерине канча эшиги, канча терезеси жабыркаган, канчасы күйгөн, ошолордун баарын эсептеп чыгып, анан комиссия бар. Комиссияга биз документтерди толуктап беребиз. Шамалда деле, жер көчкүдө деле, ошо жер кыймылдаганда же башка кырсыктарда деле ошондой эле текшерүүлөр жүргүзүлөт. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр, мамлекеттик ыйгарым укуктуу өкүлдөр, ошо тиешелүү бар органдар ошол эмеге корутундусун беришет. Эгер табигый кырсык болгон болсо, райондогу жараны коргонуу комиссиясы өзүнүн корутундусун чыгарат, актысын жазат. Ошондон кийин ошол үйгө биз эсептөөлөр жүргүзүп, өз убагында акчасын бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы дейт. Биз 1 жыл гана камсыздандыруу төгүмүн төлөгөнбүз, айып пул салынбайбы дейт. Болгону 1 жыл гана төлөптүр. Азырынча айып пул деп каралган, бирок айып пулдун суммасы кайсы орган тарабынан айып пул алыш керек экендиги көрсөтүлдү. Жакынкы күндөрдө мына токтом даярдалып атат. Ошо токтомдо көрсөтүлсө керек. Азыркы учурда андай айып пулдун суммасы кайсы мыйзам менен төлөш керек экендиги эме. Бирок айып пул салыныш керек деген норма бар. Кандай кырсык катталса камсыздандыруу төлөнөт, жеңил болсо каралбай калабы дейт. Ал эми камсыздандыруу окуясы болгондон кийин ал жеңилиби, оорубу бардыгынын эгер талаптарга туура келген болсо, ошол корутундулар бардыгы төлөнө тургандай деңгээлдеги корутундулар чыккан болсо, биз өз убагында азбы, көппү, кичинекейби, чоңбу төлөп беребиз. Саламатсыздарбы дейт. Менин суроом, бир тууган агамдын үйү өрттөнүп кетти эле быйылкы жылы дейт. Төлөнбөй калган экен, камсыздандырган эле дейт. Быйылкы жылы өрттөнүп кетти дейт агамдын үйү дейт, бирок төлөнбөй калыптыр дейт. Бизде андай окуя каттала элек, эгер документтериңиз баары так болгон болсо, өз убагында кайрылган болсоңуз, биз карап бермекпиз. Азыр деле кайрылсаңыз болот. Биздин офисибиз Жалал Абад шаарында Жусуп Бакиев көчөсү 16Гда жайгашкан. Келип өзүңүздүн арыздарыңызды жазсаңыз, биз
мыйзамга ылайык карап беребиз. Негизи ошол боюнча дагы бир түшүндүрүп кетсеңиз, келишим канча жылда бир түзүлөт? Анан ошол эле учурда ошо келишимде ошол жабырлануучу эмес, ошо камсыздандыруудан өткөн жарандарга баягы түшүнүк берилеби? Кандай негизде берилет, ошолор боюнча маалымат? Туура айтасыз. Ошол мыйзамга ылайык 209-мыйзамга ошол камсыздандыруу милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы боюнча жабыркаган турак жайдын ээсиби же ошол камсыздырган адамбы 15 күндүн ичинде бизге билдирүү бериш керек. Билдирүү бергенден кийин биз ошол жерге барып, жерине барып, ошол жабыркаган үйдү акты түзүп, канча деңгээлде жабыркагандыгын каттап, анан кийин керектүү документтерди чогултабыз дагы комиссияга жиберебиз. Комиссия тез аранын ичинде документтерге таянып, акчаларды эсептеп бөлүп берет. Бизде суроо бар экен. Менин эжемдин үйү 2 жыл төлөнүп дейт. Былтыр төлөнбөй калган. Үйүнөн өрт чыкты эле, бирок кайрылбады дейт. Төлөнөт беле дейт. 2 жыл төлөгөн дейт, 1 жыл төлөгөн дейт. Камсыздандыруунун мөөнөтү 1 жылга чейин да. Ошол эгер бүгүн мисалы бүгүн камсыздандырган болсо, кийинки жылдын 25-сентябрынын 23 саат 59 мүнөткө чейин камсыздандырылган болуп эсептелет да. Андан кийин эме болот. Кийинки жылкыга ал уланбай калат. Жок, эми ушундай маселелер ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Чынында эгерде 15 жылдап, 10 жылдап төлөсө. Азыр биз эмеге министрлер кабинетине сунуш берип атабыз. 3 жыл камсыздандыруудан өткөн адамга жеңилдиктерди берүү деп сунуш берип атабыз. Жеңилдиги кандай болот? Ошо төлөмдүн жарымын 50%-ын гана төлөшү мүмкүн. Анан кийин ошого окшогон сунуштарды берип атабыз. Эгер өтүп кеткен болсо, дагы маалымат атына эме жарыяланат, элдерге билдирүү беребиз. Азырынча андай эме жок. Убакыт мөөнөтү, камсыздандыруунун мөөнөтү өтүп кеткенден кийин жарабай калат эме. Эми сиздер азыр бүгүнкү күндө жерине барып, жогоруда айтпадыңызбы, ошондой кырсык катталган жерлерде биз мынакей 2 миллиондон ашык акча каражатын төлөп бердик деп да. 3 миллионго жакын. Эми албетте алардын өз убагында төлөнүп жүргөндөр, балким андан сырткары ошол документ кагаздары бир туура чыккандыр. Эми андан сырткары дагы ошондой учурлар камсыздандырылган. Бирок сиздер барганда туура келбей калган, төлөмөй калган учурлар болдубу? Болду. Андайлар көп болду. Себеби мыйзамда, мисалы үчүн шамалдан көп адамдар ушундай арызданып атышат да, биздин үй эмесин чатырын учуруп кеткен шамал. Бирок мыйзамга ылайык ушул эле 209-мыйзамда шамалдын күчү 25 метр секундадан ашкандан кийин гана камсыздандыруу окуясы деп эсептелет дагы. Ошондо гана төлөнөт да. Эгер 22 метр же 24 метр секунда болуп калса дагы мыйзамга туура келбей калат дагы. Талаптар аткарылбастан ал жаранга төлөнбөй калат да. Бул жерде мыйзамда ошондой жазылгандыгы үчүн биз дагы көп эме болуп калабыз да, уят болуп калабыз. Бирок мыйзамды аткарыш керек. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөндөн кийин биз андан ашык аракеттерди кыла албайбыз. Жок, сиздер ошол келишим менен түзүлүп, ошол камсыздандыруу жүргүзүп аткан мезгилде ошол үйдүн тек паспорту менен келишим түзүлөт да. Ооба, тек паспорту. Ошондо канча сотук жер, канча аянт ошого карап туруп. Келишим түзүп атканда келишимде көрсөтүлөт үй эмнеден курулган. Дубалы кирпичтенби же ылайданбы, же жыгачтанбы, же башка материалдарданбы, терезеси эмнеден, чатыры эмнеден жабылган, тинекей, шиферби, анын жыгачтары кандай эмеден, кайсы материалдан жабылганын баардыгы көрсөтүлөт. Фундаменти барбы, жокпу, канча комната, бийиктиги канча, узуну канча, баардыгы көрсөтүлөт. Чатыры дагы көрсөтүлөт, ошол чатырынын размерлери. Ошого ылайык баардык документтерге жазылат дагы. Ошол камсыздандырган адам берген маалымат боюнча биз эки тараптуу келишим түзөбүз дагы. Эки тараптуу кол коюлуп, эки тарапка ал биз ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды
келишимдин аркасында жазылган, багы көрсөтүп аларга тааныштырабыз. Саламатсыздарбы дейт, сиз айтып жатасыз, 1 жыл ичинде камсыздандырыш керек деп. Мен иштерим бүтпөй 1 жыл өтүп кетсе калып кетеби дейт. Эми мөөнөт өткөндөн кийин биринчиден Кудай сактасын, эч кандай кырсык болбой эле койгону жакшы. Но 1 жылдан кийин немеси мөөнөтү түгөгөндөн кийин ал жараксыз болуп калат келишим. Ошо кайра жаңы жылга жаңы келишим түзүш керек. 1 эле жылга мыйзамга ылайык 1 эле жылга жарайт. Жарамдуу болот да. Жылына Жалал Абад облусу боюнча канча сом түшөт камсыздандыруудан дейт? Биздин филиалга, Жалал Абад филиалына быйылкы жылы 24 миллион 500 миң сом план койгон мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан. Азыркы күндө 82% аткарылды ошол. 24 миллион 500 миңдин 82% аткарылды азыр. Калганын ошо эсептеп чыгарып алса керек. 24 миллионду буйруса ашыгы менен аткарабыз да. Негизи эле түшүндүрүү иштери кандай болуп атат? Мына ошо эл менен азыркы күндө элдерге биздин ар бир райондо, кээ бирки райондордо 2ден, кээ бирки райондордо 1ден биздин инспекторлорубуз бар. Жалал Абад областынын ар бир айыл өкмөтүндө 1ден агенттерибиз бар. 1ден эмес, 2-3ден бар жерлери да бар. Ошолордуга баардыгы элдерге түшүндүрмө иштерин жүргүзүп жатышат. Анан сырткары массалык маалымат каражаттары, гезиттерде, Акыйкат гезитинде, башка гезиттеринде, Регион каналы, 7-канал, көбүнчө ЖТР каналы дагы бизге аябай жардамдарын көрсөтүп турат да. Маалымат, массалык маалымат каражаттар менен элдерге ушундай камсыздандыруу милдеттүү экендигин айтып деп жеткирүүгө аракет кылып жүрөбүз. Эми албетте бул нерсе көбүрөөк ушул айыл жергелеринде болсо деген сунуштарда буга чейин эми эл арасында айтылып келет. Себеби кээ бир учурларда эми маани бербеген учурлар да болуп атат да. Бул камсыздандыруу деген эмне, анын жылына төлөнөбү, кандай кылып төлөнөт деген түшүнүктөр бар да. Буларды негизи эле ошо жеткирүү маселесин дагы бир күчтөнсөңүздөр жакшы болот эле деген дагы эми буга чейин сунуштар айтылып келген да. Азыркы күндө бая айтып кеткендей токтомдун долбоору даярданып атат. Ага да биз өз сунуштарыбызды берип атабыз. Биздин турак жайларды камсыздандыруу биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму гана лицензия алгандыгына байланыштуу. Биздин уюм гана турак жайларды, Кыргызстан боюнча турак жайларды камсыздандырат да. Ошого байланыштуу биз өкмөткө кайрылып, кабинет министри жакында токтом чыгарат. Ошондо жергиликтүү бийликтерге жардам катары жергиликтүү бийликтерге дагы милдеттендирет да. Ошол турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек экендиги. Бул эми азыр турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу мамлекеттик саясаты болуп аткандан кийин ар бир жарананы колдош керек да. Ал себеби өзүнүн үйү кырсыкка учурабаса дагы кырсыкка учураган үйгө жардам болот да. Бир үйгө 1 миллион сом төлөш үчүн 836 адамдын акчасын чогултуп бериш керек болот. Айыл жергесинде деле 500 миң акча чогултуш үчүн 600 сомдон 836 адамдын акчасын чогулткондо 500 миң акча болот да. Ошону өзүнүн үйү жабыркабаса дагы башка үйлөргө жардам берген болот калат дагы. Кыргызча айтканда соо иштерди аткарып аткан болот да. Азыркы күндө ошол 600 сомго жылына айына бөлүп келсең, айыл жергесинде 50 сомдон туура келет да. Айына 50 сомдон төлөсөң, бир жылда 600 сом төлөнөт да. 50 сомго азыркы күндө бензин, 1 литр бензин деле куя албайсың да. Биздин жогорудагы суроо берген телегөрүүчүбүз тактап жазыптыр дагы. Агамдын үйү өрттөнүп кетти деген киши жазып атат. Быйылкы жылы төлөнбөптүр деп жардам болбойт деп кетиштир. Үй толук өрттөнүп кеткен, жардам болобу дейт. Жок, эгерде камсыздандыруу полисинин көрсөтүлгөн мөөнөтүнөн кийин өрттөнгөн болсо, ал төлөнбөйт. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгер ошо камсыздандыруу мөөнөтүнүн ичинде жабыркаган болсо, биз төлөп бермекпиз. Азыр мурда 2 жыл камсыздандырып, анан 3-жыл камсыздандырбай калган болсо төлөнбөй калат да. Ал мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Биз эч нерсе кыла албайбыз.
сөзсүз түрдө. Эми ошол эле учурда бүгүнкү күндө биз жогоруда айтпадыкпы? Азыр турак жайларды камсыздандыруу келечекке карай деп атабыз да. Келечекке карай дегенде эмнеге? Бул эми алдыга карай. Эми алдыда кандай нерселер болуп кетет, аны эч кимибиз билбейбиз. Кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Аны сыңары мына ошол эле ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн да. Дагы биздин жарандарыбыз ошол турак жайларды камсыздандырууда, полистерди алууда эмнелерге көңүл бурушу керек? Биз жогоруда айтып атпайбызбы? Биз ошол барып документ иштери болобу, же болбосо туура эмес кагаздарын алып барып келишим түзүп алабы айтып атпайбызбы? Сиз бүгүнкү күндө сотугуна дагы, жерине дагы карап туруп биз төлөп беребиз депчи. Ошол жактарына эми айыл жергесинде, шаар жергесинде көрсөтүлгөн төлөмдөр, мисалы үчүн 500 000 айыл жергесинде 500 000 төлөп беребиз деп атабыз да. Негизинен айыл жергесиндеги үйлөр, кээ бир үйлөр бар, 10 миллиондук үйлөр бар. Аларга деле 600 сом төлөп 500 000ге камсыздандырып атат да. Эгер ошол үйдү толук камсыздандырам деген болсо, калган 9 миллион 500 000-ин өзү ыктыярдуу камсыздандырып койсо болот. Ошондо үйүн толук камсыздандырган болот. Үй эмес, үйдүн жанындагы кошумча курулуштарды дагы, сарайларын, башка дагы курулуштарын камсыздандырып койгон болот да. Ошондо биз толук төлөп беребиз. Камсыздандырууда кайерин көрсөтүлгөн болсо, ошол жердин өрттөнбү же башка кырсыктан, табигый кырсыктанбы жабыркаган жерлерини баардыгын биз төлөп беребиз. Ал ыктыярдуу. 500 000 ал милдеттүү, 500 000ге чейин камсыздандыруу. Андан ашкан суммасы өзүнүн ыктыяры менен. Каласа 3 миллионго кылсын ошол 10 миллиондун. Каласа 2 миллионго кылсын, аны өзүнүн ыктыяры менен кылат. Шаар жергесинде деле ошондой миллиондон ашкан суммасы. Ал шаар жергесинде өзүңөр көрүп атасыңар, өтө көп, өтө чоң, өтө кымбат үйлөр салынган. Ошол үйлөр дагы 1200 сом төлөп коюп атат, миллион сомдук депчи. Эгер өздөрүнүн ыктыяры менен ошол үйдүн суммасына ылайык акча төлөгөн болсо, үй толук камсыздандырып калат эле да. Эми ушул эле практика Европада, мисалы үчүн, Турцияда деле, канча Турцияда жер кыймылдап зылзалалар болот, элдер эч кандай зыян көрбөйт. Мамлекет камсыздандырып койгон, баардыгынын үйлөрүн өздөрү салып беришет. Былтыр мурдагы жылы Бельгияда кандай суу ташкын болуп элдердин үйлөрү жабыркады. 100% камсыздандырылган экен, аны мамлекет төлөп берди ордунда калып. Ал бир жаран дагы зыян көргөн жок. Эми башка буюмдарынан, башка мүлктөрүнөн көрүшү мүмкүн, турак жайы жоголгон жок да алардын. Кайра ордуна кылып, ошондой кепилдик мамлекет болуп калат. Ошондой маданиятка биз кыргыз калкы дагы жетишкен болсок, эч ким эч качан үйлөрүнөн мындай кабатыр болбойт эле да. Табигый кырсыктанбы, өрттөнбү, кайсы малда болбосун камсызданып турат, ал жерде кепилдик болот да. Анан кайсы учурларда төлөнбөшү мүмкүн? Төлөнбөй калган. Эмнелерге төлөнбөйт? Эгерде өрт болобу? Эгерде ошол турак жайдын ээси өзү атайлап өрттөп алгандыгы далилденсе, төлөнбөй калышы мүмкүн. Төлөнбөй калат, эгер атайлап өзү өрттөгөн болсо. Же болбосо кайдыгерлик менен кышында жанагы жылытуучу электр приборлорун өчүрбөй койгон, өчүрүш керек болгон приборлорду, үтүктү же башка нерсени өчүрүш керек болгон эмелерди, приборлорду өчүрбөй коюп, өзү күнөөсү өзүндө болгон болсо, төлөнбөйт. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгер башка кырсыктардан электр кыска чагылышынан болгон болсо, электр сымдарынын чагылышынан болгон болсо, анда биз төлөп беребиз. Эми мындай учурда талаш тартыштар, маселелер да көп болот да. Эгерде эми айтып болбойт да бүгүнкү күндө. Бир турак жай өрттөнүп аткан болсо, экинчи турак жайга дагы өтүп кетти дейли. Бирок экинчи турак жай камсыздандырылган да. Кандай болот ошол жагы? Биз толук ошол биринчи үй өрттөнүп кетип, экинчи туракка өтүп кетип, ошо экинчи өтүп кеткен турак жай камсыздандырылган болсо, биз эч кандай эмеси жок төлөп беребиз ага. Себеби ал үйдүн күнөөсү жок. Күнөө тиги бир өрттөнүп кеткен үйдө болуп атат. Тиги камсыздандырылып, кошунасы өрттөнүп кеткен үйдү биз толук төлөп беребиз. Канча материалдык зыян келген болсо, биз баарын восстановить этип беребиз да. Баардык нерсеси эске алынат, Эске алынат.
Быйылкы жылы биз жогоруда эле айтып атат эми бул азыр кайталанма суроолор экен. Төлөнбөй калды дегенде. Эми албетте биздин бул номерлерди да сизге беребиз. Сизге дагы байланышып көрүшөт. Ошо азыркы номерлериңиз дагы болсо, кайсыл жака кайрылыш керек, полисти кантип алыш керек. Ошолор боюнча да бир аз түшүндүрүп койсоңуз болот. Биздин телегөрүүчүлөрүбүз ошол боюнча дагы көп сурап атышат. Жалал Абад шаарында 2-41-01 телефону аркылуу шаардын ичинде чалсаңар болот. Башка региондордон чалыш үчүн 772-44-06-54 телефонуна чалып, күнү түнү маалыматтарды алсаңар болот. Кайсы ушу камсыздандыруунун кайсы темасына болсо дагы жооп беришке аракет кылабыз. Көп кабаттуу үйлөргө, бөлмөлөргө карап төлөнөбү? 3 бөлмөлүү үйлөр канча сом төлөшөт дейт? Жок, көп кабаттуу этаж үйлөрдөгү квартираларды айтып атты. Алар деле ошо шаар жергесинде болсо 1200 сом төлөнөт. Айыл жергесинде катталган көп этаждуу үйлөр болсо 600 сом төлөнөт. Бөлмөсүнө карабайт. Бөлмөсүнө карабайт. Турак жай эми айтып атпайбызбы? Турак жай деп эле айтылат. Анын ашыкча эмесин камсыздандырууга келсе, ыктыярдуу камсыздандыруу менен башка дагы ашыкчараак курулуштарын камсыздандырылса болот. Жогоруда айтып өттүңүз да, ыктыярдуу камсыздандырса да болот депчи. Облуста барбы ушундай учурлар? Азыркы учурда мамлекеттик имараттардын көпчүлүктөрү ыктыярдуу камсыздандырат да. Мисалы үчүн Сузак районунда, Жалал Абад шаарында больницалар өрттөнүп кетип атпайбы? Азыркы учурда көптөгөн больницалар дагы ыктыярдуу, алар добровольный страхование имущества дейт, СИ деп. Ыктыярдуу камсыздандыруу, аксы, алабыкка, чаткал бардыгы мамлекеттик имараттар камсыздандырылган. Азыркы күндөрдө камсыздандырууну түшүнгөн бардык мекемелер камсыздандырып, өйдө кырсыктардан, табигый кырсыктардан, өрттөрдөн ушундай камсыздандырып коюп атат да. Былтыркы жылы Аксы райондук больницасы өрттөнүп кетти. Ошондон 1-2 жума мурун эле биздин инспекторлор барып камсыздандырганга договор түзөлүп атканда, алардын акчасы эме болуп жетишпей калды да. Бирок эми кырсык экен, ошондой өрт болуп кетти. Анан көп учурда ушул маселе дагы айтылып калат, ошо камсыздандыруудагы этап менен бөлүнүп калса биз кантип бүтүрөбүз, акча каражатын мамлекеттен алыш кыйыныраак болуп калат деген дагы эми суроолор болгон да башында. Негизи эле бүгүнкү күндө берүү жактары кандай? Эгерде турак жайды акчаны этап менен бөлүнбөйт, эч кандай этап эме кылбайт. Канча материалдык чыгым келген болсо ошол үйгө эсептелип, ошол өзүнүн счетуна бир эле заматта бири которуп берет. Ал этап кылбайт, баарын толук бир которуп берет. Балким бир жумададыр, балким 10 күн же 15 күн ушу керектүү документтер такталгандан кийин эле акчаны ошол жарандын өзүнүн счетуна которуп берет. Эми дагы турак жайларды биз жогоруда айттык го, келишим менен түзүлүпчү. Бул сөзсүз түрдө ошо сиздер менен келишим түзүлөбү же болбосо атайын банктарга да барып туруп өздөрү келишим төгө берсе болобу? Жок, азыр лизингке алынган квартираларды, лизингке алган башка буюмдарды, кыймылсыз же кыймылсыз эмес мүлктөрдүн баардыгы лизинг деп айтылат. Ал банктар өзү автоматически биз менен келишим түзгөн камсыздандырып коет. Андан турак жайларды мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунан башка эч кандай организация кылганга ак эмес, лицензиясы жок. Бир эле турак жайларды биздин ишкана гана камсыздандырат. Келишим түзүлгөндөн кийин азыр бүгүнкү күндө заман өсүп атпайбы, күндөн күнгө техниканын өнүккөн заманы да. Азыр электрондук төлөө жактары да бар да. Ошол жактары да бар. Түрдө электрондук төлөм кайсы төлөм менен төлөсө да, банкпы же телефон аркылуу же башка терминалдар аркылуу төлөгөнгө боло берет. Аны эч эмеси жок. Ошо автоматически биздин электронный эмелер версияларыбыз да ошолор аркылуу да камсыздандырса болот. Азыр бир эле турак жайды эмес, азыркы күндө автоунааларды камсыздандырып атышат. Өзүнүн ден соолугун камсыздандырат. Таксисттер камсыздандырат, өзүнүн пассажирлерин камсыздандырат. Таксисттер. Шаардын ичиндеги
элди ташып турган баардык маршруткалар камсыздандырылган. Алар сөзсүз милдеттүү түрдө камсыздандыруудан өткөрөт, өзүнүн пассажирлерин камсыздандырат да. Эгер Кудай сактасын ошол адам ташып бараткан маршруткабы же таксиби кырсыкка учураган болсо, ичиндеги адамдар ошол кырсыктан жабыркаган болсо, биз ошол адамдарга чыгымдарын толук төлөп беребиз. Азыр денсаулыктарын мына спортсмендер көбүнчө өзүнүн денсаулыктарын камсыздандырышат. Курулушчулар көбүнчө денсаулыктарын кооптуу иште иштеп аткандар өздөрүнүн денсаулыктарын камсыздандырып турушат. Кооптуу жүктөрдү ташыгандар, бензинди, мазутту, башка жүктөр ташыган автоунаалар сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө алар камсыздандырылат. Жолдо жүргөндөрдүн баардыгы камсыздандырылат. Биздин азыр калкка баарына эле жетип калды уже, камсыздандыруу бул жакшы нерсе экенин, эч качан зыян көрбөгөндүгүн баары билип калды. Буюрса 24-жылдын 1-январынан баштап физикалык жактардагы өзүнүн автоунааларын ОСАГО түрүнү менен камсыздандыруу милдеттүү болуп калат. Ал дагы жакшы камсыздандыруунун жакшы түрү. Себеби ошо Кудай сактасын, кырсык болгон болсо, жабыркаган машинанын чыгымдарын биз төлөп беребиз да. Негизи транспорт каражаттарын айтып калдык. Негизи эле транспорт каражаттары облус боюнча канча транспорт каражаттары өткөн? Азыркы токтомдун негизинде юридикалык жактар гана өздөрүнүн автоунааларын камсыздандырып атат да, юридикалык жактарга катталган автоунааларды. Азыркы күнгө, бүгүнкү күнгө 1101 автоунаа катталган, физикалык, юридикалык жактардыкы. Ал каттоодон бизге 3,5 миллиондой акча түштү. Кырсыктар болуп болуп атат, аларга өз убагында төлөп берип атабыз. Дагы камсыздандыруулар тынбай эле күн сайын эле болуп турат. Физикалык, юридикалык жактар тынбастан эле өздөрүнүн автоунааларын камсыздап атышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда биздин камсыздандыруу уюмунун облустагы өкүлү чынында бүгүнкү күндө ошол турак жайларда камсыздандыруу кандайдыр өзүнүн жакшы бир жыйынтыктарын берип жаткандыгы боюнча да айтып өттү. Эми бул камсыздандыруу деген алдыга келечекке биз кам көрүү деген теманы койдук. Себеби кырсык айттырбай келет. Кандай гана кырсык болбосун, эгерде мына ошондой турак жай бир кырсыктап калган болсо, сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан кепилдик алып, мамлекет тарабынан төлөнүп берилип жатканы дагы бүгүн айдан ачык болуп жатат. Сизге чоң рахмат. Мына бүгүнкү күндө келип турак жайларда камсыздандыруу, транспорт каражаттарын камсыздандыруу боюнча да айтып өттүңүз. Анан сизге биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып атат, ошондуктан сизге кыска убакыт беребиз. Дагы кандай жаңы түрлөрү кирип жатат? Болгону азыркы күндө баягы айтып өткөндөй, министрлер кабинети тарабынан токтомдун долбоору даярдалып жатат. Ал токтомдун долбоорунда Айыл чарба министрлиги менен биздин уюм ортодо иштеп чыгып атат. Эми жаныбарларды, малдарды, койлорду, жылкы, аттарды, ошогон малда асыл тукум эмелерди камсыздандырууга чакырып атат да. Камсыздандыруу коюуга даярдап атат. Азыркы учурда жайлоого чыкканда же башка эле учурларда канча деген машиналар жаныбарларды жолдорду машиналар уруп кетет, башка дагы жарлардан учуп кетет, карышкыр жеп кетет. Ар түрлүү кырсыктар болот. Ошолордун азыр иштеп чыгып атабыз. Азырынча долбоор. Ошого ылайык жакынкы күндөрдө буюрса ушу малдарды да камсыздандырууга өткөрүүгө эме болуп калат да. Мүмкүнчүлүк болуп калат. Рахмат сизге, алтын убактыңызды бөлүп, ушул бүгүнкү күндө турак жайларда камсыздандыруу боюнча деги эле транспорт каражаттары жаңы түрлөрү кирип жаткандыгы боюнча айттыңыз. Албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы камсыздандыруу бир өзүнүн кандай артыкчылыктары бар экенин биздин телекөрүүчүлөрүбүз толук маалымат алды деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз турак жайларда камсыздандыруу боюнча талкуу жүргүздүк. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.